15 ay. Angeme. Çıгарманын автору Зина Кампасаңова. Окуган, аудиолоштурган Эрнест Хияз. Адам шаарга келгенине 20 жылдан ашкандан кийин гана үйлүү болду. Жеген ичкенден кысып жүрүп жыйнаган акчасы шаар четиндеги көчөнүн дөңсө жеринде жайгашкан, эскилиги жетип кулаганы калган жапыстамды сатып алууга зорго жетти. Короосу да тар экен. Ушул үйгө жетүүгө жарым өмүрүн сарптаса, эми эскини эптеп, оңдоп түзөөгө калган өмүрүн короторун али биле элек. Жаңы үйгө түн ичинде уурданып көчүп келишти. Бир лабоого толор толбос жүгүнөн уялышты кошуналарынан. Балдары эр жеткичекти батирден батирге көчүп жүрүсө кайдан дүйнө жыйнаштырсын? Балдары эр жеткичекти батирден батирге көчүп жүрүсө кайдан дүйнө жыйнашсын? Бирок бул түн анын өмүрүндөгү эң унутулгус түндөрдүн бири эле. Таңгамал кородогу жалгыз түп даракта түнөшкөн парандалар чукуранып, үн сала баштаганда ойгонуп кетип, өз үйүң өлөң төшөгүңдө уктоонун жыргалынан балкыды. Агарып келаткан жайкы таңда анын бул бактысына тең ортоктош болгонсуп ажайып сулуу эле. Көөдөн толгон кубанычынан уйкусу чайыттай ачылып, сыртка чыкты. Аны жашоонун дагы бир күтүүсүз белеги күтүп туруптур. Дөңсөөдө деп иренжиген үйүнүн айваны күн чыгышты карап алыстан мунарланган папан тоолору даана көрүнүп турат экен. Ошол тоолордун үстүнөн агарган шоола караңгылыкты сүрүп, жер жарый баштады. Күн чыга элек, бирок асмандын чыгыш тарабы кызгылтым нурга чайылган. Ал тоонун үстүнөн буга чейин көрбөгөн керемет булуттарды көрдү. Ачык асманда эки чоң үзүк булут гана күндүн чыгышын утурлагансып жарданып турушат. Алардын күн тараптагы түрмөгү кочкул кызыл түскө боелуп, ал эми үстү жагы капкара болуп уюлгуйт. Агарып келаткан асманда кызыл, кара булуттар алоолоп өрттөнүп жатышкансыйт. Бул ажайып кубулуш сырдуу белгидей жүрөгө кол жутат. Таңкы уйкудагы шаар тыптынч, таза жана серүүн аба сезимди өрөп күтөт. Күн көп күттүрбөй эле жарк этип, тоо чокусуна конду. Алтын түс жаркыраган нурлары шаардын көп кабаттуу үйлөрүн, дарактарды өпкүлөдү. Эми ал бардыгына бирдей нур чачкан кадимки эле күн эле. Бирок күндүн төрөлгөн маалын көргөн ажайып таң адамдын эски өнүнөн кетпей калды. Ушуга чейин турмуш аны камчылап эле келаткан. Жараткандын түгөнгү сыноолоруна кайышып, каржалган абалында ага ырыологон бул белегине чексиз ыраазы. Адам эми күндүн төрөлүшүнө ашык болду. Көзүнө уйку жукпай, таң ата электе турат. Жашоонун ырахаттуу мүнөттөрүн тартуулаган күндүн чыгышын дегдеп күтөт. Алуу кызгылтым аруу шоола менен таңкы серүүн тазаба желкиден ыгыра баскан көп жылдык жүгүн жеңилдетип, ой сезимдерин балкытат. Күч кубат бергенсейт. Ошол күндөн тартып турмуш ага оң көзүн салып, иши да жүрүшө баштады. Кээ бир күндөрү асман бетин булут каптап, күн жүзүн тосуп калса, ал да кошо бүркөлөт. Жүрөгүн кусалык ээлейт. Кечке талмоорсуп жүрөт. Күндүн көзү тазаланып чыккан күнү ага жашоо да жарый түшөт. Адамдын бул бактысы узакка созулган жок. Короолору танапташ коңшусу жаз алды менен бир кабат эски тамын бузуп, ордуна заңгыраган ак сарай курууга киришти. Үйдүн дубалы бат эле өйдөлөй баштады. Адамдын коргонуна жанаша салынган ак сарай бийиктеген сайын күн чыгыш көрүнбөй, адамдын заманасын таарытат. Эми ал күн чыкканын көрмөк турсун, кең асмандын жарымын далдаалап калган үйдүн кумшубак дубалын тиктөөгө аргасыз. Үйдөн чыкса эле көздөрү артын салган бийик үйдүн боз дубалына урунат. Тоолорду, асманды, бак дарактарды, күн чыгышты тосуп калган үй анын ой сезимин да кысып, аба жетпей буулугат. Баарыдан да коңшусунун сөзү чучугуна жетип жүрөгүн сыздатты. Күндү тосуп калдың го, десе. Үйүмдүн артына күндүн, булуттун сүрөтүн тартып берем, ошону тиктей бересиң, дейт мыскылды. Ой тобо, көп узабай кокустуктан каза болуп, күндү өзү да көрбөй калды. Күч кубаты ашкан күлгүн курактагы жигит эле. Бирок наркы дүйнөгө ак сарайын алып кете алган жок. Анысы курулган ордунда калды.
Bala çakasına da buyurbadı. Ayalı güyöge çıkıp üydü satıp göçüp ketdi. Adam ağa sүйüngön da, tabalagan da jok. Al üçün gündün çıgışın görбөй kaluu açuu baktysızdyk ele. Jaşosun görüktöp turuçu ırakatlı münötterden kol juup kalganına jüregi tütöйт. Jaratkan anı kayсы gün üçün uşintip jazalaganda aň-taň. Oşondan başlap adam taňdy kuştarlanıp tospoy kaldı. Gün çıkkan tarapty tiktese gumşubak bozdu aldı görüp zeyni geyit. Jazdın jişanası baştalgança manayı çögüp jürdü. Malı gelgende kары kattu kışta artka çekidip gün jılıp baratat. Gorosundagy toňgolok erip ala şalbırt baştalganda al dagı bir geremetke tuş boldu. Duval tüýündegi borpoň toprakty jarıp çöp çygypdyr. Kar erip bütelektele jer betine çyguga aşykkan çöptün başı naýzaday tikireyip uçtu eken. Aýle toňgolok toprakty jarıp çykkan ösümdükdi görүү aga çoň jaňylyk boldu. Buga çeýin jazynda ösüp çykkan çöptördi görбөй jürdi ele. Birok alardy jer beti jaşıldana baştagana gana baykoçu. Al bul jolu öz üýünün gorosunda bıýylky jyldyn jaňylygyn birinçi bolup görüp jatat. Al bir-eki tal sabak ımırkay ösümdükö janaly kalbay guwandy. Eger talap etin berbey jaýnap dursa, mınçalyk tasirlenmek emesdir. Öz gorosunda serbeýip ösüp çykkan bir-eki tüp gül aga öte kymbat ele. Jaşonuň guwançy tügengüs tura dep oýlady. Jaratkan any jakynda bir ırakatdan aýyrsa, mintip başga ırakatty berip jatat. Jakşylyklardan ümit üzbö degen sabak okşoýt. Bul kuwanyçy anın girdep jürgen jüregini tazartyp, göňülüne kanat baýlady. Haýdyn 15-i jarık. Uşul baktyly sezimdin demi menen al kaýradan jaşonuň agymyna aralaşyp, turmuşdagy öz jolun ulady. Çıgarmanın ayağı.